Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалына чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Кыргызстанда 2015 жылдан тартып мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштаганы маалым. Жана бул мезгил ичинде жеткиликтүү турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алынып, ага ылайык жалпысынан 4,2 миллиард сом насыя калай калкка берилген. Ал каражатка 210 миңден ашуун чарчы метр турак жай алынып, 14 миң жаран үйлүү болду деп бүгүнкү билдирип жатышат. Ошол эле мезгилде бул программага ынанбай тургандар дагы жок эмес, анткени ошол эле врач менен мугалим бул насыяны дагы ала албайт дегендер бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы абал кандай? Насыялар берилүүдөбү, ал кандай категориядагы жарандарга берилиши керек? Жана башка ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде бүгүн чарпалекте кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Чарпалектин бүгүнкү коноктору Кутманалы Абдрахман уулу Ош шаардык мэриясынын алдындагы жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаментинин жетекчиси. Аккулов Абдыжапар, Ош мамлекеттик университетинин профсоюз уюмунун төрагасы. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен биринчи суроом, мамлекеттик ипотекалык компаниянын берген маалыматына караганда, Кыргызстанда бир топ эле жылыштар бар экен. Анын үстүндө айтканда, 14 миң жаран үйлүү болду деп айтылып атат. Бул менин оюмча бир топ эле жакшы цифра болсо керек. Бул биздин Ош шаарыбызда кандай акыбалда турат? Ипотека, жалпы ипотекага байланыштуу маселе. Жетишкендиктер барбы, же бул жөн эле баягы курулай цифралар ушул жөнүндө сүйлөшсөк. Кутман агай, сизден баштайлы биринчи. Саламатсыздарбы? Биринчиден абдан туура көйгөйлүү маселе. Сиз айткан багытта бир топ жумуштар жылып аткандыгы, аткарылып аткандыгы бул анык, факт. Цифралар өздөрү айтып атат. Былтыркы жылда эгер Ош шаары жөнүндө айта турган болсок, акыркы 2 жылда 600гө жакын жаран именно мамлекеттик ипотеканын эсебинен үй жайлуу болушкан. Бирок бул цифра иштин жүрүп аткандыгынан кабар берет. Бирок аны алууну каалоочулардын саны кандай дегенде, бул ошол мындай катыш бир топ төмөнкү цифраны көрсөтөт. Себеби анда үй алууну, үйлүү болууну каалап документ тапсырганын саны күндөн күн санап өсүп баратат. Бул эми Ош шаарындагы ички социалдык абалдан көз каранды. Бүгүнкү күндө ушу турак жайына муктаж болуп үй алууну кайрылгандардын саны, Ош шаардык мэриясына кайрылгандардын саны 6 миңден ашып атат. Демек иш жүрүп жатат, бирок анын деңгээли ошол жалпы ошол суроо талапты канааттандыра турган деңгээлде эмес. Рахмат чоң. Абдыжапар мырза, мына сиз ипотека боюнча кандайдыр бир деңгээлде тиешеңиз бар. Бул боюнча маселе да коюп жүрөсүз, өкмөткө дагы кат жазып, андан сырткары мына өзүңүз иштеген коллективдеги бир топ адамдардын үйлүү болушуна дагы жардам бердик деп айтып жүрөсүз. Бүгүнкү күндө үстөк пайызы канча? Мына биринчи башталганда 8 анан 10% деп башталган экен. Анткени ал биринчи салымдын суммасынан көз каранды экен. 10% болсо 10% акчасын берген болсо үстөгү 10%, 30 болсо 8 деп. Бүгүнкү күндөгү абал кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. 2015-2020 жылдарга ошол мамлекеттик ипотекалык саясаты башталганда ошол бир топ кызыгууларды туудурган. Биз ошол тийиштүү компаниянын өкүлдөрү менен ошол жамааттын мүчөлөрүнө кызыккан тараптардын жолугушууларын бир катар өткөргөнбүз. Мен айтайын, ошол эң ириде 2016 жылы ошол менин эсимде Ош мамлекеттик университетинен аябай каалоочулар чындап көп болгон. Эми ал жерде бир топ критерийлер бар. Ошол ипотекалык компаниянын баягы талаптарына жооп бериш керек деген. Эмгек стажын айталы, ошол жерде эмгек акысынын жолусу, ошо төлөм жөндөмдүүлүгүнүн болушу, анан ошол көрсөтүлгөн проценттер. Сиз айтып аткан башында мен билем ошо 12-14% менен жыл сайын
сайын акырын төмөндөп келатат, кийин 10-12%ке, анан 8-10-го түшүп, мына быйылкы жылдан баштап 7-9%ке, бул 7-8-9%. Ошол биринчи төлөмүн 30%дан 20%дан 10%дан төлөмгө жараша ошол пайызы төмөн, жылдык пайыз төмөн коюп берип атышат. Биз Ош мамлекеттик университетинде эми жалпы мына 2,5 миңге жакын жамааттын мүчөсү бар. Бизде дагы ошол турак жайга муктаждардын саны аябай көп экендигин ошол профсоюз комитетине бир топ жыйындарда иликтеп тактап, анан сунуштарды берип атабыз. Эми тартип ошол биз биринчи өзүбүздүн турак жай комиссиясы аркылуу мына мэриянын атайын кызматына сунуштайбыз. Жергиликтүү бийлик дагы бул ошол жанагы критерийге ылайык келишин бир 2 апталык мөөнөт ичинде карап, анан өкмөттүк жанагы ведомство аралык комиссияга сунуштайт. Ал жактан ошол баягындай бир колдоо тапкан болсо, тизмеси азыр мына 11 банкка жөнөтүлүп атат. Жогоруда айткандай, баягы каалоочулар аябай көп, бирок жанагы талаптарына келгенде мүмкүнчүлүк көбүндө болбой калып аткандыгын биз айта кетишибиз керек. Дагы бир кызыктуу нерсе, ошол мурда ипотекалык компания эми ишин баштаганда мен мындай акча маселеси анчейин деле жок деп айтат элем да. Ошол 1 миллиарддан ашык акчаны ушул ипотекалык компанияга салып, өкмөт ал мезгилде баягы чочулоо биринчи жолу баягындай биз баягы сүткө оозун күйгүзүп, анан айранды үйлөп ичип калган мезгил экен, кредит ала берип эл деле көп жактан ипотекалык саясатты түшүнгөндөн кийин каалоочулар аябай көбөйдү деп айтсак болот. Но тилекке каршы мына бүгүнкү мезгил тескерисинче болуп атат. Каалоочу ушунча миңдеп ашып аябай көбөйүп атат. Бирок быйылкы жылга карата ошол өкмөт азыр болгону 500 миллион акча каражатын салды. Мына ошол өкмөт аралык жана ведомство аралык өкмөттүк комиссиядан колдоо тапкандар азыр тизмеде бери дегенде мына 1 жылга жакын болуп калды. Кезекти күтүп акчаны тартыштырган мына турушат да. Түшүндүм. Кутман агай, мына бир суроо бар. Медиктер жана социалдык кызматкерлерге деп башталган да, бюджетте иштеген кызматкерлерге деп. Анан бул программа мендеги маалыматтарга караганда, бул канчалык деңгээлде чын билбеймин. Катардагы университеттин эмес, мектептин мугалимдери, анан жөнөкөй ошол медицина кызматкерлери тилекке каршы бул берилген үйдөн дагы баш тартканга мажбур болушу деп айтып жүрүшөт. Анткени алардын айлык маянасы бул айына бериле турган жанагы төлөмгө туура келбейт экен депчи. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Анан катардагы кызматкер ушул мамлекеттик ипотекадан пайдаланыш үчүн кандай шарттар болуш керек? Айлык маянасы канча болуш керек? Абдан мындай көйгөйлүү суроо. Мына азыр жогоруда агайыбыз айткандай, негизги документтерди тапшырып, тигил ошол жерден мындай бекитүүнү алуу процессинде негизги көрсөткүч катары ошол жарандын төлөө жөндөмдүүлүгү каралып калып атпайбы? Ошол төлөө жөндөмдүүлүгүн анализдеп чыкканыбызда, эгерде бир үй бүлөдөгү 2 адам тең түздөн түз ошол бюджеттик кызматкер болсо, болгондо да алар эгерде мектептин же бала бакчанын же медициналык бир ишкананын кызматкери болсо, алардын төлөө жөндөмдүүлүгү ошол программада коюлган талаптарга жетишсиз болуп атат. Мындай учурда бир үй бүлөсү ошол мугалим же медик же садиктин бир тарбиячысы болуп, ал эми экинчи тарабы бир бизнес менен аректенген болсо, же күйөөсү же келинчеги деп коелу. Ошондой учурлар мындай көбүрөөк өтүп, ал эми экөөсү тең бир бюджеттик сферада иштеген учурларда төлөө жөндөмдүүлүгү толук болбой калган учурлар абдан көп катталып атат. Банктардан отказ, мындай кайта баш тартуу чечимдери да ушундай төлөө жөндөмдүүлүгүнөн улам болуп калган учурлар бар. Бирок мына өткөндө дагы Ош мамлекеттик университети демилгеси менен атайын жыйын өткөздү. Ал жерде бир 5-6 жаран кайрылды. Алар уже мындай ошол алган үйүнөн баш тартуу эмес, ошол төлөп аткан пайызын төмөндөтүп берүү маселеси менен кайрылышты. Себеби алар ал үйлөргө абдан муктаж, баш тартып ал жерди таштап кетейин деген ниети жок. Но бирок баягы төлөмдөр оор экендигин эске алышып, ушундай кайрылуулар менен жасашкан. Бирок программанын мындай нормативдик укуктук базасы ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө анын пайызын төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү азыр мындай так чечилбей жатат да. Анан биз ошол жерде жыйынтыгы менен ушундай атайын чечим менен кайрылганбыз. Ошол айрым жарандарга бир индивидуалдык бир жеке мамиле жасоо маселеси каралыш керек деген ой. Себеби алардын арасында жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген мындай абалдагы жарандарыбыз да бар экен да. Ошо булар эми жеке каралчу маселелер деп эсептейбиз да. Мисалы, бул 18-жылдагы эсеп окшойт. Бишкекте
орточо бир батирдин акчасы 1.800.000 бир аз өтөт экен да. Анан кредиттин суммасы 1,4 миллион сом болуш керек экен. Анан ошону бөлүп келгенде төлөө акчасы бир айга бир 13.400 сомду түзөт экен. Анан аны алыш үчүн үй бүлөнүн каражаты бир айлык кирешеси бул 35,3 миң сом болуш керек экен кеминде. Баягы төлөмдү жаап, ал жерде банктын өзүнүн дагы талаптары бар да, үйдө да тиричилик кылыш керек да, туура. Мына ошол нерсени анан кийин орточо зарплата Кыргызстанда айлык маяна бул 15.000 сом деп айтып жүрөбүз да. Орточосу да бул. Биз бүгүнкү күндө Ош шаарындагы сиз айтып аткандай эгерде экөөсү тең ушу билим берүү чөйрөсүндө иштеген болсо, демек бул ушул арзан деген ипотекага дагы келишпей калат экен да. Азыр мындай реалдуу мына картина, реалдуу факт ошондой. Бирок жанагы азыр айтып атпайбызбы? Жанагы картина сиз айткандай Ош шаарында дагы болжолдуу бир 9-10 миң сомдон бир 16-18 миң сомго чейинки барат. Бул үй бөлмөнүн батирдин метр квадратына, анан кийин шартына жараша. Ал эми жанагы үйдү төлөө жөндөмдүүлүгү бул бардык эле учурда биз билгенден чыгармачыл менен эмгектенген учурлар көбүрөөк болот. Мисалы кошумча эмгекти иштеп таап калган учурлар мына Кудайга шүгүр тилекке жараша деп коелу. Мындай фактылардан улам биз айрым учурда биздин мындай социалдык кызматкерлерибиз абалдан чыгып аткан учурлар бар. Бирок түздөн түз бир гана мамлекеттен алуучу зарплата гана, айлык маянага гана таянчу болсок, анда бул программа реалдуу абал катары көрүнбөйт. Айткым келгени, Абдураш, мына ошол мамлекеттеги программа реалдуу калктын жашоосуна эсептелип жасалыш керек болчу да. Мен макулмун агай менен. Жанагы Советтер Союзунан калган бизде сөз бар, айлыкка ким жашайт депчи. Туура. Ошон үчүн бул баягы эсептелбей калганбы деген маселени айткым келип атам. Мына сиз дагы айтып жүрдүңүз, ошол Ош шаарында көбүрөөк ипотека берилген могу Авиценна көчөсүндөгү үйлөрдөн мугалимдер баш тарткан учурлар болду депчи. Ушул жөнүндө айткым келип атат да. Анан ушундай учурда эмне сунушталышы керек? Өзүңүз айтып жүрөсүз, альтернатива сунушталышы керек депчи. Негизгиси мына бүгүнкү учурда ошо жана биз айтып аткан мамлекеттик ипотека 2015-жылдан бери башталган. Анан 2016-жылдан баштап Ош шаардык муниципалдык ипотека саясаты мен айтып эле келем, бул жоктон көрө жогору депчи. Мына сиз айтып аткандай республика боюнча 14 миңдей адамдын ушул программалар боюнча жакшыбы жаманбы турак жайлуу болушу да бул бир аз маселенин чечилиши деп. Өкмөт бир мондай кадамдарга ошо барды деп айтсак болот. Бирок мына ошол мамлекеттик ипотекалык жана саясат койгон талаптар бүгүн мондай бир өзгөрүш керек экендигин биз көтөрүп эле келатабыз. Мисалы, мына азыр 500 миллион сомду бөлдүк, быйылкы жылга башка эч нерсе жок деп отурат да. 500 миллион сом менен көп болсо мына 300-350 адамды бир жылда каржыласа болот экен да. Калган адам эмне болот? Ал жерде миңдеген адамдар турбайбы? Ош шаарында 6 миң. Ошон үчүн биз мындай ошол мамлекеттик ипотекалык саясатын азыр Германия өлкөсү менен күздөн бери эле айтып атат, келишип калдык. Мынакей кол коюлса да каражатты киргизебиз деп. Бирок жок, айткан сөз калып кетип атат. Бүгүн эл аны күтүп атат. Биз мына ар 6 айда документин кайра жаңылап кел деп банк аны кайтарып атпайбы? Мына жана сиз айтып аткан ошол банк келип документтерди иликтеп, банктын да өзүнүн методологиясы бар экен. Сизге биз бере алабызбы, жокпу? Ар кандай эсептерди жүргүзүп, экөөңүздөрдүн тапкан мынакей киреше бир үй бүлөдө жана сиз айтып аткандай бир 15-20 миңге жетпей атса, төлөй турган сиз алам деген үйдүн наркы ай сайын 12 миң, 13 миң болуп атса, еще сиздердин ортодо 4 бала бар экен. Башка бир чыгымдар болот турмуштук. Муну кантесиз деген маселе койгондо, анан баягы кол көтөрүп берип атат дагы, ошол баягы тизмеден чыкканга мажбур болуп атышат. Мына ошондуктан биз өткөндө дагы айттык, мына альтернативалык бир варианттар жөнүндө айтылды. Эми азыр баягы жеке компаниялар келип атат, ошондой эле бир жана шарттарды айтып. Бирок биз канткенде да ошол жамаатта жете өлчөп бир кесип чечим кабыл алса деп ар бир жетекчинин эми жарандын өзүнүн укугу альтернативалык жол менен алабы башка. Кээде ал альтернативалык ипотекалардан кимдер алып атат? Жана үйүн бир аз мындай кеңейтип алайын, расширение кылып алайын, өмүр бою 2 комнатада жашап келаткан адам акыры бар. Алар ошол үйдү сатып, анан мындай бир кеңейтип алганга мүмкүнчүлүк түзүп бергендер, ал өзүнүн укугу да. Бирок биз бул жерде ошол мамлекеттик мына ипотекалык саясат жүргүзгөн ошол мамлекеттик ипотекалык компания, муниципалдык ипотека менен биз өтө бир мындай кеңешип
кескен бармак оорубагандай бир чечимдерге баралы. Мына 500 миллионду 300 адамга эле жеткирип койсо, мен кээде ошондо айтам да, бул кооперативный бир системада ошону мына биз азыр мына бир жамаатташып Ош мамлекеттик университетинде турак жай куруучулардын фондун түзгөн атпайбызбы? Каалоочулар аябай көп карап туруп атат. Ошол эле баягы расширение кылып алам деп, тиги доходум аз болгон менен ата-энем жардам берет, менин колумда первичный төгө турган монунча акчам бар дегендерди. Биз өзүбүз бир комиссия түзүү аркылуу мына ошол жолдорго, мисалы үчүн ошол биздин мындай турак жай фондуна мамлекет мындай целенаправленный каражат бере турган болсо, биз ал чакан акчага тигинтип бир 50-60 эмес, мүмкүн 2 эсе адамды акырын баягындай каржылоо турак жай менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот эле деген бир сунуштарды айтып атабыз да. Кутманалы мырза, мынакей мындан бир 2 жыл 3 жыл мурда, адашпасам, Ош шаарында да ушундай бир демилге көтөрүлгөн. Ал учурда фонд деп аталган. Мына сиз менен эфирге чейин сүйлөшкөндө айттыңыз, азыр муниципалдык ипотекалык ишкана деп атын өзгөртүп чыкты дедиңиздер. Бул эми шаардыктарга, сиз айтып аткан Ош шаарында да муктаждык аябай көп, турак жайга болгон. Ошолордун бир көйгөйүн чечейин деп башталган демилге болсо керек. Бирок 3 жыл болуп калгандан бери реалдуу кадамдар жоктой сезилип атат да. Мүмкүн мен адашып аткандырмын. Бул кайсы демилге кайсы деңгээлде, каражаттар кандай болуп табылыш керек, кантип колдонуш керек? Бул абдан туура маселе. Бул ишкана былтыркы жылы 13 апрелде түзүлгөн. Бирок программа Ош шаарында муниципалдык ипотекалоонун программасы 14 жылы Ош шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анан негизги маселе ошол принциптер такталып чечилип бүткөнгө чейин азыр агайыбыз туура белгиледи. Ошол пайыздык көрсөткүчтөрдү так белгилөө, анын механизмин тактоо маселелери убакыт алды бир топ. Мына акыркы мезгилде ушул жарандык коомдун бир топ таасири менен эң төмөнкү пайыз, республикада эң төмөнкү пайыз 6% белгиленип, мүмкүн болгон узак мөөнөт 12 жыл такталган азыр шаарда ушундай программа, муниципалдык программа бар. Бул программа боюнча 392 адам үй жайлуу болгон. Азыр эми ошол түшкөн каражаттын эсебинен, ошо 392 жарандын баягы кредиттерин төлөөнүн эсебинен белгилүү бир акча каражат бүгүнкү күндө чогулду. Ал көлөм 270 миллион сомдун тегерегинде. Ошол акча каражаттын эсебинен үй салуу маселеси бүгүн каралып жатат. 29 март күнү ошол курулуучу үйдүн долбоору, техникалык долбоору бүттү. Ал дареги аныкталган. Негизги максат ошол мына жогорудагы эле көйгөй болуп атпайбы? Ошол үйдүн 1 метр квадратынын баасын төмөндөтүү маселеси болчу. Мындай учурда эң негизги көрсөткүч катары ошол муниципалдык бекер жер болуш керек болчу. Коммуникация жана инженер техникалык шарттарды алуу маселелерин дагы Ош шаардык мэриясы чечүүгө мүмкүнчүлүк болгондой ыңгайлуу жер табуу маселесинде турду да. Эми Ош шаарында жер маселеси бир топ көйгөй, жакшы билесиз. Ошондуктан ошондой ыңгайлуу жер табуу маселесинде бир топ убакыт жоготтук, ачыгын айтканда. Бир 3 жолу ошол картасын өзгөрттүк. 1-2 жерде тактаганда ал жердин жана геодезиялык мүнөздөмөлөрү жакшы чыкпай калды. 4,5 метрден суу чыгып. Анан ошондон улам бул чечим бүгүнкү күнгө чейин созулуп кеткендиги анык. Азыр мына 29 мартта биз мамлекеттик экспертизага тапшырдык. Анын жыйынтыгы боюнча каласа жакын аралыкта биз үй куруучу компанияны тандап алуу алдында турабыз. Ош шаардык мэринин Сарыбашев Таалай Насибековичтин тапшырмасына ылайык буга чейин да айтылып келген бул тапшырма $350 ашырбайсыңар деген маселе болуп атат. Себеби азыр өзүңүз абдан туура белгиледиңиз, шаардагы негизги социалдык коргоого муктаж болгон жарандардын төлөө жөнөмдүүлүгү эске алынып атат. Билесиз, шаарда буга чейинки берилген ипотека $450 чейин болчу. Демек биз ар бир метр квадратынан $100 төмөндөтүүгө аракет жасап жатабыз. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ошол эле мезгилде ошол программага катышуучулардын башка да мүмкүнчүлүктөрүн кароо проблемасы туруп атат да. Азыр абдан жана жогоруда бул программадан сырткары да мындай жогоруда аябай туура белгилебедиңизби? Азыр мисалы бала бакчаны Ош мамлекеттик университетинин кызматкери үчүн бул программа менин жеке оюмда бул реалдуу. Айлыктын көрсөткүчү айрым ишканалар үчүн реалдуу. Ал эми мисалы бала бакчанын тарбиячысы үчүн, медициналык төмөнкү рангдагы кызматкер үчүн же мектептин жөнөкөй катардагы мугалими үчүн бул оор маселе. Ошондуктан бүгүнкү күндө Ош шаардык мэриясы ошол багытта башка мындай узак мөөнөттүү профилдик пайызы төмөнүрөөк болгон бир багыттар боюнча иш алып барып жатат. Бул боюнча бир 2-3 программа бүгүнкү күндө кетип жатат. Бирөөсү бул
Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен иш алып баруу маселеси болуп атат. Алардын принцибинде 1,5%, жарым пайызы дагы бул калкама деп айтылат. Бул ошо инфляцияга жараша. Ал эми мөөнөтү 15 жыл. Демек, эгерде биз ошол банк аркылуу каржылоону ишке ашырсак, демек биз ошол пайызды 6%га кармабай, демек төмөн түшүрүүгө, ана жылын 3 жылга узартып берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мына Ош шаарынын мэри ошол Орто Азия боюнча анын координаторун кабыл алды. Сүйлөшүүлөр жүрдү, биринчи каттарды жөнөттүк. Бүгүнкү күндө ошол банктын кароосунда биздин сунуш жатат. Андан сырткары дагы бир чет элдик инвесторлор бар бул багытта, бирок алар бир нерсени бизден талап кылып атышат. Алар бир мамлекеттин гарантиясын, өлөмүн, кепилдигин талап кылган абалдар болуп атат. Алардыкы даже 20 жылга чейин деген болжолдор бар. Бирок биз ойлойбуз, элибиз үчүн, тем более могул сыяктуу бир 6000ден аша адам кезекте турган абалда, анан мына Ош мамлекеттик университети сыяктуу бир сунуштар түшүп аткан учурда бир комплекстүү бир чечим кылып, бир шаардын ичинде ушул багыттар кармалган, каржыланган бир өзүнчө бир микрорайон жөнүндө сөз кылууга мезгил келди деп ойлойбуз да. Баягы шаардын ичинде өзүнчө жеке маселе кыла бербей. Техникалык, финансылык жаңы негиздеме деген нерсе болот да. Мына 270 миллион сом аккумуляция кылып топтоп койдук деп айттыңыздар да. Канча квадрат метрге жетет? Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда бир канча батирлүү турак жай салганга жетиши мүмкүн? Биз азыр экинчи тараптан мамиле кылдык. Биз ошол тапкан жерибизге канча батирлүү үй батат деген маселе менен кеттик. Биздин участогубуз 27,85 соток участок болду. Ал жерге азыркы талаптарга туура келген 9 кабаттуу үй салсак, биз 80 батирлүү гана үй түшүрө алат экенбиз. Азыркы талаптарды өзү нормаларды билесиз. Азыр бүгүнкү күндө биздин курула турган объект бул 9 кабаттуу. Жер төлөөсүндө автопаркинг эске алынган. Биринчи кабаты техникалык кабат болсо эсептелинген. 8 кабаты турак жай болгон. Мындай короосу, анан подъезди күн энергиясы менен жарыктандырылуучу. Балдар ойной турган жери бар. Балдар аянтчасы бар, чарба участогу бар. Бүгүнкү каражатыңыздар ошого жетет. Биздин жеке азыркы алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча бул каражат артат деп болжолдоп атабыз. Эми бул баягы баракчаны колдонуп, анан анын катыша турган төлөмдөргө кийинкини куруш керек деген маселе да турат. Ажапар агай, мына дагы бир маселе бар. Шаарда 600 адам. Университеттеги саны канча болуп калды бүгүнкү күндө? Университеттин кызматкерлери. Мен айта алам. Ошол мамлекеттик ипотекалык программа боюнча 110 адам алды. Шаардык муниципалдык ипотекадан 26 адамыбыз үй алган. Бир маселе бар да, эми биздин Кыргызстанга бул өтө көнүмүш, анан адаттагыдай эле көрүнүш дегендей да. Адатта кандай жакшы нерсе болбосун, аны мындай коррупциялык тобокелчиликтер коштойт дагы, анан ошол арзан деген нерсе башкача акча менен баягы көмүскөдөн бирөөгө сунаа коюп бере коюп деген сыяктуу нерсе менен кымбаттап татыбай калышы мүмкүн да. Ушундай тобокелчиликтер бар беле ушул мамлекеттик ипотекада, населоодо? Андай учурлар болуп атабы, болбойт атабы? Мисалы, мен анча мынча болуп жүрөм, бирок далилденбеген нерселер. Банк аркылуу көбүрөөк ушул нерсени бүтүрсө болот экен. Колуна 5-10 сом акча бере койсо тезирээк каржылап берет экен деген нерсени баарыбыз угуп жүрөбүз да. Эми эл оозунда элек жок дегенде ар кандай сөздөр чыгат. Биз ошондой бир учурда жашап атабыз. Мен жана башында айтканым, сүткө оозубуз күйдү, бир ишти баштардан анан ошо айранды үйлөп ичип атпайбызбы. Но баягы экинчи жагы ойчул ойлонгучаң табакелчилик кырашыптыр деген да жакшы сөз бар Кыргызда. Эми айласы жок. Себеби дегенде ошол ипотекалык иштер башталганда биринчи ошо Кыргызстан боюнча 600дөн ашык адам үй алды дегенде ошонун 60 бош муу болгон учур дагы болду да. Мен айтайын дегеним ошол алдын алгандар азыр мынакей канча дагы өз үйүм өлөң төшөгүм болуп. Маселе жок. Ооба, алардын үйүнө көз чогуу дагы барып өрлөп барып келген. Кийин деген элдин пикири ушундай болот экен, баягы банкка барса акча жок деп коет. Анан бирөө кандай жол менен алып алды дегенде күнөө суроо. Мына пайда болгон сайын канчалык ошол тигил жакта жана задержка болуп акча кармалып же берилбей калса, элдин арасында бул сөз көбөйө берет экен. Экинчиден, бул объективдүүбү ошол сөз? Эми ал субъективдүү дагы жагы бар деп айтсак болот да. Экинчиден, мына биз ипотеканы конкретно ошол мамлекеттик ипотека, анан мына шаардын муниципалдык ипотекасы деп бөлүп түшүнүшүбүз керек. Жана Кутман мырза айтып аткан ошол мына шаарды жакшыбы жаманбы 300дөн ашык адамды биз муниципалдык ипотека менен камсыз кылбадыкпы? Мына элдин оозунда жүргөн нерсе, жогорку кеңештин депутаттары да бул маселени көтөрүп, Ата Мекен фракциясы ушундай демилге берип, турак жай куруу үчүн Ош мамлекеттик университетинин кызматкерлерине жер бөлүп берсин деген токтом да чыккан жогорку кеңештин. Ал жөнүндө да айтып жүрөбүз да. Ушул нерсе кыска. Ушул нерсе
ишке ашаары реалдуубу, кантип ишке ашса болот? Биз жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуудан мурда мына 3 жыл мурун Ош шаардык мэриясынан мэр менен түздөн түз жолугушуда, жамааттын жолугушунда көтөрүлгөн. Макулдап эми шарт болбой калды, мүмкүн дагы кайсы бир себептер бар, жер берилген жок. Бирок былтыркы жайда ошол депутаттардын атайын токтому чыкты, жогорку кеңеш. Шаардык мэрияга ушул ишти карап көрүңүздөр деди. Анан эми Ош шаардык мэриясы бизге 2 жолу кат берди. Участок каралаштырып атабыз. Тиги Кең сайдан бир сунуштасак карап көрүңүздөр. Биз макул болгонубуз жок. Себеби дегенде Кең сай шаардан 20 километрдей алыс турат. Азыр барып эле турак жай баштаганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биздин ошол конкреттүү эле сунуш болду. Мына өткөндө дагы жыйында шаардагы бир мындай даректүү бир мына участоктор боюнча сүйлөшсөк. Себеби дегенде эскилиги жеткен, бирок шаардын мына муниципалдык балансында болгон эски имараттардын ордуна биз ошол турак жайды куруп берели. Эгерде ал кайсы бир ишкана боло турган болсо, жана сиз айткандай, биринчи кабаттын техникалык кызматта бул мэрия үчүн деле жакшы болмок. Бир жагынан ошол кичине бир мындай фасады, кандай ишкананын бир көркүнө чыкмак жакшы. Экинчиден эң ириде биздин ошол турак жай маселесин бир топ чечмекпиз деп. Биз азыр ошол өзүбүздүн сунушту дагы мэрияга бергенбиз. Ушундай шартта ишке ашырса болот да. Бир эле Ош университети эмес, башка дагы бир коллективдер болсо да. Бул реалдуубу, реалдуу эмеспи? Анткени, эми чын сурап атам, акыркы суроом бул. Муниципалдык ипотекалык ишкана жер таппай качантан бери жүрөт. Ошондой шартта башка коллективдер бир нерседен үмүт кылганга негиз барбы, жокпу деген суроону берем. Мен жана жогоруда белгилеп айттым, муниципалдык ипотекалык ишкананын жер издөөдөгү негизги мындай аракетинин максаты бул ошол арзан болуу маселеси. Атак мындай бир кайсы бир жерди сатып алып, же бир кайсы бир ишканага ошол площадьты өткөзүп берүү маселеси болгондо бул маселе бир топ чечилмек мурда эле. Азыр эми мисалы биринчи кабаты биздики азыр жаңы долбоордук 792 метр квадрат болуп атат. 792 метр квадратты кайсы бир ишканага берүү же ошол турум ошол бааны тиги социалдык турак жайдын баасын үстөгүнө кошуу маселеси бизди ар дайым убактыбызды аркага сүрүп келип атат да. Ушундан уламына кармап кетет. Бирок Абдыжаппар агай айткандай, шаарда бир топ эски муниципалдык ишканалар бар. Алардын имараттары оңдоп түзөөгө эмес, алып эле капиталдык курулушка муктаж. Андыктан эгерде сырткы инвесторлор болсо, эгерде социалдык эмес маселе, мисалы именно арзан берүү талап кылынбаса, бул практиканы кеңирлеп пайдаланса болот эле. Рахмат чоң. Тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Мен ойлоймча бир топ мындай маңыздуу маек болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу болду. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин профсоюз уюмунун төрагасы Акулов Абдыжаппар мырзалар. Ушу менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди ар жуманын 2 жана 6 күндөрү ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.